Салам достор, бүгүн бизде конокто бир уулдун энеси, жолдошунун сүйүктүү жары, Таластын ак кусу деп коелуңбу. Айган Шабдиева. Чоң рахмат, барыңыздарга чоң салам. Рахмат. Кандайсыз, жакшысың? Жакшы, өтө Неге сонун. 2 саат кечиктиңиз? Кеч космо. Башка не дейм, кечирим сурагандан башка. Кечирим сурабай эле кутулуп кетесиң. Кичине үйдө жумуштар болуп калды, ошого балалуулар түшүнөт болуш керек. Каалаган убакта чыга албай каласың да, ошондой кичине ситуация болуп калып анан. Ошо сизден кечирим сурайбыз. Тойлорго дагы эми кыргыздар көнүп калганбыз да, кечик. Тойго мен тойго закондуу түрдө кечип барам да. Бардык жерге кечип барабыз, Тиги кодулдар айтмакчы, кыргыздар тиги жайга дагы кечигип барабыз дегендечи, албетте бунун баары тамаша. Алдыда сонун программа болмокчу. Даярсызбы баарына? Даярмын. Жүрүңүз анда сизди студияга узатып алалы. Айганыш, келиңиз алгач өзүңүз жөнүндө жалпы элге кыскача маалымат берип тааныштырып өтөлү. Ушул шоу бизнеске келгенге чейин сиз ким элеңиз? Кайсыл окуу жайда аяктадыңыз? Мен ушу 92-жылы Талас областында Кара Бура району Кировка болчу, Кызыл Адыр айылында төрөлүп, ошол жакта 5-класска чейин окуп чоңойгом. Андан кийин Бишкектен бүтүрүп, ошол мектепти 9-классты бүтүп аткан кезде эле ошол аябай ырдагым келип, ырга кызыгып, ошол убактан баштап ушу кафе, ресторандарды ырдап баштагам. Андан кийин 10-11 классты колледжден бүтүрүп, андан кийин Кыргыз агрардык университетине тапшырып, бирок ошо тилекке каршы такыр менин кесибим болбой койду да, мындай жан дүйнөң жатпайт го. Ошондой болуп бүтүрбөй калгам. Бүтүрбөй, бирок кийинки учурда ошо бүтүрүп койсомбу деген оюм бар. Андан кийин эле ошо ырдап кетип, эң башында ырдап баштаган 12-13 жаштарымда вокалдан кичине сабак алгам, 3-4 ай. Андан кийин эле ошо кафе, ресторандарды ырдап, кичине опыт алып, анан жеке өзүмдүн каалоом менен ырдап баштаганыма, өзүм жалгыз иштеп баштаганыма 4 жыл болоюн деп калыптыр. Негизи бирок биринчи ырды ошо өзүбүздүн байкебиз, аранжировщик Ырчыбек Өктөм Сапар уулу менен Жалгызымсың деген дуэтте 17 жашымда ырдагам. Ошол азыр быйыл буюрса жакшы пландар менен быйыл өзгөчө бир результат көргөзөлүк деп иштеп баштадык. Жакшы экен. Негизи чыгармачылыктагы жолуңуздан да Өктөм Сапар уулу ачкан турбайбы? Ооба, Өктөм байкенин негизи жардамы аябай чоң. Ошол сен жакшы ырдайсың деп ал убакта мен ушу кафе, ресторандарды ырдачумун. Жакшы ырдайсың, сен ырдашың керек, кел экөөбүз ушул ырды ырдайлы деп биринчи дуэтти сунуштаган, анан ырдап, анан кийин дагы 2 ыр жазып берген өзүнүн атынан, сен ырдашың керек деп аябай ошо Өктөм байке күйгөн. Анан бирок ал убакта ошо эмнегедир мен ырдабайм деп ойлочумун да. Анан кайра эле ошо ырды жаздырып коюп эле, аракет кылбай эле. Ал убакта турмушта эмес болчумун, бойдок болчумун, бирок ошо өзүнүн убакыты кел элек болгон окшойт. Эмне үчүн ырчылык кесипти тандап алдыңыз? Мен өзүм бир ырчылык менен кетемби, кетпеймби, өзүм деле билбей эле ырдап жүрөчүмүн да негизи. Анан ошо ырдагым келчү, ошентип ырдап жүрүп, бирок ошо 2019 былтыр күз айларында аябай бир бизде творческий кризис деп коет го, ошондой болуп, бир ошондой болгом. Ырдагым келбей, музыка уккум келбей, негизи өзүм күнү түнү музыка угам да. Ошентип бир 2-3 ай жүрдүм, кыйналып жүрүп, андан кийин эле ошо бир ырдаганга бир каалоом болуп, ошо ойлонуп, аябай көп ойлонуп, мен ошо чыгармачылыктан башка эч жактан өзүмдү көрбөй койдум да. Болбосо аябай көп нерселерди убагында курстарды окуп бүтүрүп койгом да. Ошо иштейм деп, визажист кесип, парикмахер, ошондойлор көптөрдү окуп бүтүрүп иштеп да көргөм, өзүмдү ар кайсы жактан көргүм келген. Анан бирок кайра эле келип ошо мындай азыр эми жашмын деп деле айта албайм. Анан ошондуктан азыркы менен жакшылап ойлонуп, түшүнүп, мен ошо чыгармачылык менен эле өмүр бою кетет экем деген чечим чыгарып, 2019 ошондуктан болду, эми ошо чыгармачылык менен эле алектенейин деп чечтим. Былтыр эле чечим чыгардыңыз? Ооба, күзүндө эле мен түшүнүп калдым да ошону. Уже мындай до конца түшүнүп, ошону билип, анан ошондон кийин азыр ошо настрой, аракеттин баары ошо чыгармачылыкка болуп атат. Демек өзүңүздү ар тараптан сынап көргөн экенсиз да, чыгармачылыкка? Негизи көп жыл ар кайсы жакта ошо көргөм. Дагы кайсы жумуштарда иштеп көрдүңүз? Негизи базарда иштеп көргөм. Эмне кылып? Ошо соода саттык менен негизи ал убакта бирок кичинекей болчумун. Анда деле ырдай берчиңиз.
анда кичине мындай кызыгуум бар болчу. Ошондо салондо иштеп көргөм, ошо визажист болуп, парикмахер болуп, ошо базарда иштегем да кайсыл. Ошо кафе ресторандарда иштеп келатам, бирок ошо официант болуп иштебей калыптырмын да. Негизи көптөр баягы официант болуп иштеп, анан ырдап кетишет го музыкант. Мен ошого жетишпей калыптырмын. Буга мен эжекемдин салымы чоң. Ошо официант кылбай эле ырдатып ийген жардамын берип, ошо вокалга барып, андан кийин эле ошо бир жерге орноштуруп коюп, мен ырдап иштеп, андан ары кызыгып кеткен да. Ушундай нерселерди көргөндөн анан кийинки бир жакшы эмелерди барктап, баалап ушинтип калат экенсиң да. Эми баардыгы артта калды. Өтөр кетер дегендей. Сиздин дагы жакында мына өтөр кетер деген клипиңиздин бет ачары болуп азыр баардык социалдык тармактарда жылдыздар бөлүшүп атат. YouTube айдыңында жүрөт. Келиңиз анда ошол клипиңизди көрүп алалы дагы, анан кайта маегибизге кайталы. Сиздер үчүн Айган Шабдиевадан жаңы клиптин бет ачары өтөр кетер. Экөөбүз бирге баскан жолубузду калдым таппай, токтобой өтөт күндөр, өзүмө мен өзүм жакпай. Бар белем ма кереги, үмүтүм сенден арылаткан кенде, жүрөктү жүргөн дарылап, эми сезим жок менде. Сагынам, унутууга жүрөгүм эч мүмкүндүк бербейт. Барына колумду шилтеп кетсем деп жол издейт. Сагынам, өткөндү эстеп, унутууга жүрөгүм эч мүмкүндүк бербейт. Убакыт дарылап бары билинбей бир күнү, бул күндөр өтөр кетер. Сүйүүнү жок дебейин, сүйүү бар, сүйө билгенге, бар тура махабатты сезген да сезбегендер. Бар белем ма кереги, үмүтүм сенден арылаткан кенде, жүрөктү жүргөн дарылап, эми сезим жок менде. Сагынам, өткөндү эстеп, унутууга жүрөгүм эч мүмкүндүк бербейт. Колумду шилтеп кетсем деп жол издейт. Сагынам, өткөндү эстеп, унутууга жүрөгүм эч мүмкүндүк бербейт. Убакыт дарылап бары билинбей бул күндөр өтөр кетер. Сагынам, өткөндү эстеп, унутууга жүрөгүм эч мүмкүндүк бербейт. Барына колумду шилтеп кетсем деп жол издейт. Сагынам, өткөндү эстеп, унутууга жүрөгүм эч мүмкүндүк бербейт. Убакыт дарылап бары билинбей бир күнү, бул күндөр өтөр кетер. Кимдин баласысың? Кел, мен Бул сага үйрөтөм. күндөр өтөр кетер. Балам, чоочун адамдар менен сүйлөшпө дебедим беле? Жүр үйгө кирели.
Дагы бир жолу салам достор, бизде конокто ырчы Айганыш Абдиева, мынакей клибин көрүп алдык. Аябай сонун болуптур. Бул 2020-жылдын башындагы тартылган жаңы клибиңиз экен, Бул клипке канча каражат сарпталды? Бул клипти ошо биздин азыр биз продакшн болуп иштеп баштадык. Ошол продакшнда биздин клиптердин баарын тарта турган Баха Жо тартты. Ошо расходдор менен эсептегенде 870 ушу $900 жакын болуп калды да. Формаларды майдапчыда кошпогондо. Ошо зданиелерди кайсыл жакта тартканбыз, актерлор, ошолордун баары менен эсептегенде ошо 850-900 $900 болуп калды. Жакшы экен, чыгармачылыгыңыз мындан дагы өркүндөй берсин. Быйыл атайын иштейм деп алдыңызга чоң план койгон экенсиз. Эми ошол планды элге айтып алгандай эмне кылыш керек? Аткарыш керек. Кийинки суроом, мынакей көпчүлүк ырчылар азыр шоу-бизнестеги ырчы айымдар. Анын арасында Мырза дагы бар, Дайыр Исмайяров, жар айтып калышты. Эми сиз дагы өзүңүздүн страничкаңызда жарга деп атайын бир жаңы оймо чиймеси бар форма менен сүрөткө түшкөн экенсиз. Жарды баштадыңызбы же буга чейин айтып жүргөнсүзбү? Ошол бир аябай кызыктуу окуя болду ушул. Негизи жарга мен негизи такыр жар айтпайм да. Башынан жок болчу. Анан көптөр айтышып, сен үнүң жакшы го, жар жаздырып, ушинтип ырдабайсыңбы, бардыгы эле ошол жактан акча таап атат деп аябай көп адам айтып жүргөндө бир 2-3 жылдан бери. Анан мен ошо ойлонуп, анан жаздырайын деп ошо жаңы жар жазганбыз. Эч ким ырдабаган, өзү ошентип жазып, даярдап, жар бүтүп, анан кийин ошо фотосессия кылып, форма алып, ошо келгенден анан эмнегедир кайра айнып кетти. Неге? Эмне үчүн айнып кеттиңиз? Жар айткым келбей калды да. Себеп эмне болду? Себеби мен өзү негизи тойго көп чыкпайм го. Анан ошол биринчиден, экинчиден такыр өзүм ошо мындай улуттук көйнөктөргө негизи эле көйнөккө жокмун да өзү башынан эле. Мен мүнөзүм дагы ошо бир эсеп ойлоп көрсөм, кийимим, мүнөзүм баардыгы жарга туура келбегендей эле болуп болду да, бирок жаздырып алгам. Анан кийин ошо көп жолу элестетип да көрдүм, элестетип мындай көз алдымда ошо 2 жашта алып кирип атканды, ошентип. Такыр ошо болбой койду да, бул жак негизи ушул жан дүйнөгө бардык эле, жан дүйнөм каалабаса мындай көп эметпесе кыйнабай эле коюш керек деп ойлойм да. Анан ойлонуп анан балдарга айттым, мен жар ырдабай эле койбоймбу. Аябай таң калышты да, сен неге даптаяр турат деп анан айттым, ошо эметпей атат. Анан негизи чыгармачылыкта пландар боюнча дагы биз ошо 2020 башталганга жакын жардан кийин биз өзүбүзчө келишим кылып, чыгармачылыкта 2020-жылга пландарды койгонбуз да. Кандай ырдан кийин, кайсыл ырдан кийин кандай ыр чыгарабыз. Мурда мисалы мен ар бир композитордон ар кандай ырларды алып эле ырдай берсем, азыркы убакта биз нолдон баштап жаратабыз да студияда. Мындай ыр деп өзүбүз план кылып, анан ошол жака да менин чыгармачылыгыма туура келбей калды да жар. Мен көздөгөнүм негизи кыялымда көздөгөнүм той эмес, концерттер да, баягы мурдакындай адамдар ушунчалык бир концерттен рахат алып, ошо концертти аябай күтүп көрүшсө дейм да. Анан бизде чыгармачылыкта планыбыз да ошондой болчу. Ошондуктан ал жака да туура келбей калгандыктан Тойго чыгып ырдаштан уяласызбы же? Жок, уялбайм. Тойго негизи чакырса чыгып кое берем, бирок ставка деп коет го, өзүмдүн бир ставкам бар коюлган. Андан мисалы ылдый айтса, жок деп ошо ставкамды кармайм да. Эгер ошо мен айткан ставкам эле чакырып койсо, чыгып кое берем. Бирок мен ырларым тойго көп жакыныраак болбогондуктан да ошо азыраак чыгам. Анан ошо тойго басым жасагым келбейт да, бир гана тойго ылайыктап жазайын дегим келбейт. Чыгармачылыкты унутуп калбасак деп ойлойм да. Ошо тойго эле арнап жаза бербей, ошо чыгармачылыкта жакшы бир ырларды жаратып, ошолорду элдер сүйүп укса, анан ошонун артынан бир сонун бир ушунчалык башка мамлекеттегидей, башка деңгээлде концерттерди берсек деп аябай элесимде ошонун баарын чогултуп алгам да. Анан ошол буюрса келет деп ойлойм, ошо аракет кыла берсек. Негизи тойго чакырып койсо, тойдон уялбайм, барып ырдап тура берем, бирок басым тойго гана эмес да. Турмушка чыктыңыз, азыр уулуңуз 2 жашта.
бирок ошол турмушка чыккан учуруңузда жолдошуңузду башка адамдарга окшоп Инстаграмдан кайта чыгарып мактанып көрсөткөн жоксуз. Азыркы учурга чейин катып келесиз. Жолдошуңузду кызганасызбы же элге көрсөтүүдөн уяласызбы? Бул жакшы суроо экен. Негизи ошо акыркы убактарда такыр ошо үй бүлө жөнүндө суроолорго такыр жооп бербей калгам. Сиз сурап атсаңыз кичине неудобныйраак жооп бергенге туура келип калат окшойт. Негизи турмуш кургандан кийин бизде ошондой закон коюлган. Менин жолдошум такыр чыгармачылыктан алыс адам болгондуктан ал такыр каалаган эмес да. Ошондо мен аны менен сүрөткө чүп, биз бияктабыз, биз бул жакта деп үйдөгү болгон эмелерди чыгарганда анан ошондо суранган менин сүрөттөрүмдү такыр киргизбей деп. Мен дагы ошону макул деп ошол боюнча жүктөбөй бизде ал закон катары кабыл алынып калган да. Ошол боюнча эле келип анан баламдын сүрөттөрүн балалуу болгондон кийин 1-2 убакта бөлүшкүм келип кетет го эми өзүмө. Анан жүктөп койсом анда дагы айткан, бир жолу айткан, баламдын сүрөттөрүн да чыгарба деп. Ошондо мен баламдын да сүрөттөрүн чыгарбай турган болуп калгам. Анан ошо мен баракчамды ошо жеке гана өзүмдүн чыгармачылыгыма тиешелүү нерселерди жүктөйүн деп ошол боюнча ошентип калдык. Кайсы тармактын адамы жолдошуңуз? Негизи ошого да жооп бербей койсом аябай сонун болот эле, кечиресиз Максат. Бизде ушундай жооп бербеген суроолордо бизде жазалар каралган. Ошол жазаларды жазапасаңыз жөн эле болосуз, может. Жазаларды аткарасыз. Ал жазаларды айтайын. Жазалар мындай. 1, 2, 3 жаза бар. Ошол сиз цифраны тандасаңыз, анан мен сизге бир жазаны окуп берейин. 2. Асель Кадырбекованын страничкасына кирип, комментарий читайсыз. Үйгө келип ырдап берсеңиз канча сом болот деп. Азырбы? Азыр. Кыздын сүрөтүн киргизиптир, ушул жакка калтырайын, Үйгө келип ырдап берсең канча сом болот? Асель аябай таң калып болуш керек. Буга эмне болду деп. Болду, Жөнөтүңүз. Кетти. Жоопту күтөбүз, Ооба. Асель, Биз суроодон кутулдум ушунда. Бир бул жаза болду сиз үчүн. Ооба. Кийинки эгер дагы суроолордон баш тартсаңыз, ушундай жазаларды колдонобуз. Айганыш Абдиеванын мындай таң калыштуу суроосуна Асель Кадырбекова тамаша экенин түшүнүп, быйтык чагалтырып койгон. Азыр бизде болсо 5 суроо, 5 суроого мен жооп берем, мен узаткан 5 суроого Айганыш айым жооп берет. Даярсызбы? Даярмын. Менин алгачкы суроом, шоу-бизнесте кайсыл ырчыдай болгуңуз келчү? Гүлнур Сатылганова жекебизде болгум келчү. Кичинекейимден көп ырларын угуп, азырга чейин деле суктанам. Анткени айымдардан эң көп ырлары хит болуп, ар дайым элдин жүрөгүнөн орун таап, ушунча жыл кармалып келаткан Гүлнур эже деп ойлойм. Өзүңүз жеке ырдайм дегенде угуп калган болчумун. Анан ошол пландарыңыз дагы деле барбы? Чындыгында ооба, мен кичинекей кезимден бери ырдайм деп жүргөн пландарым бар. Анча-мынча кыңылдап ырдагы жазып коем. Буюрса азыркы учурда продюсерлик менен алектенип жүргөндүктөн ырчылык кичине токтоп барат ал планым. Буюрса бирок алдыда өзүмдүн аткаруумдагы жаңы жакшы ырларды чыгарам деген ой бар. Азаматсыздык. Рахмат. Менде сизге дагы кийинки суроо. Жигиттерге өзүңүз тийишкен учурлар болду беле? Жок, андай учур болгон эмес. Мен тийишкенден мурда бат тил табышып алам да. Ошо сүйлөшүп, анан кыз жигит катары эмес, көбүнчө эле жигиттер менен негедир ошо дос катары ошондой тил табышып кетебиз көбүнчө. Өзүм тийишип, көз кызып андай болгон эмес. Сизден мага суроо. Сиз жубайыңыз менен канча сүйлөшүп жүрүп баш коштуңуз? Так. Жубайыңыз дагы ушул чыгармачылык чөйрөдөнбү?
жубайым менен мен 7 ай сүйлөшүп жүрдүк. Баш коштук. Жубайым бул чөйрөгө тиешеси жок. Өзү нарындан болот. Кесиби боюнча акушерка. Жакшы экен. Наристелер жарык дүйнөгө алып келет экен. Буйруса. Сизге эл алдында кээде жасалма күлүп коесузбу? Негизи ошондой мүнөзүм бар. Бирөөлөр туура эмес сүйлөп же мындай чегинен ашырып сүйлөп салганда мындай жасалма күлүп койгум келет. Жакшы. Кээде Сизге? албетте. Актерлук жактан өзүңүз сынап көрүү оюңузда барбы? Актерлук жактан негизи окуп атканда Бибисара Бейшеналиев атындагы Маданият искусство университетин аяктагам. Ал факультеттен экзаменден кечигип калып, СКД деп коет, ошо продюсерлик жагына өтүп кеткем. Бирок клиптерге түшүп өзүмдү сынап көргөм. Жакшы. Сизге азыр канча килограмм чыгасыз? Азыркы убакта 63,5, 2 күн мурда эле түшкөм. 63,5. 3 ай мурда 74,5, 75 болчумун. Аябай төрөгөндөн кийин толуп кеткем, 1 жылдан кийин аябай толуп кетип, анан акыркы убактарда ошо жакшы процесстер жүрүп 11 килограммдай таштаптыр. Сизден мага 4, 5, сиздин 5-чи сурооңуз болот экен. Азыркы убакта калп айтпасам, сиздин салмагыңыз меникинен кичинекейди. Кечирип коесуздар. Кандай суроо берсем? Ооба, мен 60 килограмм. Ошо 60 килограмм чыгабы? Болду окшойт. Сиз жөн, 5-чи суроого кайсын берсем? Талас областынан сиздин Таласта экениңизди жакында эле билдим. Талас областында жашадыңыз беле, төрөлдүңүз беле ошол? Негизи мени көпчүлүктөр баягы таластык деп ойлошпойт. Мен өзүм чындыгында Таластын кулуну, Кара Буура районуна караштуу Молдасан айылынын кулуну болом. Ошол жерде туулуп өскөм, окууну ошол жакта аяктагам. Жакшы экен. Сиздин дагы таластык экениңизди жакында билгем. Мен Элек таластык мактап. Рахмат достор, мынакей бизге 5ке 5 деген сурообуз аяктады. Сизге жактуу суроо? Жакты, аябай жакты. Кеттик, анда биз азыр кезекти оюнга беребиз. Ага чейин биз эмне кылабыз? Футтарды сынап отурабыз. Достор, бизде болсо реп аткаруу. Азыр Айганыш Абдиева өзүнүн жаңы жазган Өтөр кетер аттуу чыгармасын реп стилинде аткарып бермекчи. Ырчынын талантына баа берип, сиздер дагы коштоп, кол чаап туруңуздар, Кеттик. Макс, Давай, Айганыш. экөөбүз көргө баскан жолубузду калдым таппай, токтобой өтөт күндөр, өзүмө мен өзүм жакпай, бар беле мага кереги, үмүтүм сенден арылаткан кенде, өзөктөн сөздөрүн унутуп калдым. Деп коосуң. Сагынам өткөндө эстеп, унутуп жүрөгүм эч мүмкүндүк бербейт. Таппай калган жерин о деп берер. Сагынам өткөндө эстеп, унутууга жүрөгүм эч мүмкүндүк бербейт. Убакыт дарылап, бары билинбей бир күнү бардыгы өтөр кетер. 5 гана өттү. Айганыш Абдиева, сиздердин алдыңыздарда Чоң рахмат. мыкты аткаруу болду. Мага жакты. Элге дагы жакты деп ойлойм. Буюрса, сиздерге да рахмат. Рахмат. Буюрса да жакшы ушундай оюн зоок аралашкан шоу программаларга келип турсак кубанычтуу болобуз. Сиздерге да көп ийгиликтер каалайбыз. Рахмат, биздин эфирге келип ушундай кызыктуу оюн, жагымдуу маек куруп бергениңизге. Чоң рахмат. Айганыш, ушул эфирдин аягында биздин берүүнүн демөөрчүсү Аю Холдинг компаниясынын атынан сизге сунсундук. Үй бүлөңүз менен ичип коюңуз. Рахмат сизге эфирге келип бергениңизге. Келип туруңуз.